Эфирде кайрадан эмнеге рубрикасынын кезектеги чыгарылышы биз алдыда коңшу Казакстандагы январ айындагы окуялардын акыркы маалыматтарына жана интернет тармагында талкуу болуп жаткан 7-класстын окуучусун айдоочу сабап кеткен окуяга кененирээк токтолобуз. Мындан сырткары деги эле бүгүнкү күндө дагы кандай маалыматтар тарап, эмне кеп болуп жатат? Анда биз менен сапарыңыз бир болсун. Кызматта мен Тутан Мелисов, саламатсыздарбы? Интернет булактарында Казакстандагы январ окуялары кайрадан кызуу талкууга жем таштады. Аталган өлкөдөгү январ окуяларынан кийин кармалгандардын ичинен 6 адам убактылуу кармоочу жайда каза болду. 2 адам Алматыдагы убактылуу кармоочу жайында көз жумса, 3-өө Чыгыш Казакстан облусунда, ал эми бирөө Талдыкоргондо каза болгон. Башкы прокуратуранын атайын прокурорлор кызматынын башчысы Ризабек Ожаров Казакстандын чындыгы гезитине берген маегинде учурда башкы прокуратура тергөөнүн мыйзамсыз ыкмаларын колдонуу фактысы боюнча козголгон кылмыш иши менен алектенип жатканын айткан. Буга чейин бул иликтөөнү коррупцияга каршы кызматы жүргүзүп жаткан, бизге бардык иш өткөрүлүп берилген жок. Болгону кармалгандардын өлүмү катталган жерлер боюнча иштер өттү деген Ожаров. Бул боюнча интернет колдонуучулары ар кандай пикирлери менен бөлүшүүдө. Бизди музыканттай кылып пытка кылса каза болуп калышты көрүнөт. Казак эли сиздерге сабыр, бирок негизи тынч эл экен. Болбогон газ үчүн өмүрүңөр кетти го о дүйнөгө. Бала чака калды. Дагы көптөгөн адамды кармайт. Сен баштагансың деп мойнуна албаса, ал дагы өлөт ушундай туугандар. Америкадан кем эмес. Бекерден айтышпай тынч жашагыла деп. Жайлары жаннатта болсун, бейиште болгула алайым. Ким кыйнаган болсо аларга да Алла бар. Аларды атайлап кыйнап эле өлтүрүштү го. Казак бир туугандарга сабыр тилейм. Өлгөндөрдүн саны дагы да көбөйүшү мүмкүн. Анткени расмий маалыматта ар дайым аз айтылат го. Өз элине кол салган абийирсиздер, Кудай жазаласын, кантип колуңар барды. Токмокко алып өлтүрүштү да күнөөсү жок карапайым азаматтарды. Түрмөнү эч кимдин башына салбасынчы. Тынчтыкта жашайлы. Каза болгондордун жакындарына көңүл айтам. Значит, бул өлгөн адамдар январ окуясында полиция кызматкерлерин өлтүргөнгө катышы бар адамдар. Полиция кызматкерлердин өз ара келишим закондору бар. Эгерде аларды өлтүрүп абакка түшө турган болсоң, сени ошол жактан сөзсүз өлтүрүшөт. Эскерте кетсек, январ окуясында көптөгөн полиция кызматкери каза болду го. Арасында башын кесип кеткен учурлар да болгон. Эсиңердеби? Элди коргобой эле кордоп калышкан го. Биз жогоруда коңшу Казакстандагы январ окуялары жана учурда дүйнөлүк массалык маалымат каражаттары жазып жаткан Россия, Украина чыры тууралуу кеп козгодук. Эң негизгиси дүйнөдө тынчтык болсун деген тилек менен программабызды өлкө ичиндеги маалыматтардын соц тармакта талкууланып жаткан кабарлар менен улантабыз. Ош шаарында 13 жаштагы өспүрүм 5 кабаттуу үйдүн чатырынан боюн таштап каза болду. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 2022 жылдын 23 февраль күнү саат 20:12-де Ош шаарынын тез жардам кызматы Ош шаарынын Шакиров көчөсүнүн 5 кабаттуу 11-үйүнүн чатырынан кулап, 13 жашар баланын каза болгондугун билдирилген. Анын өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүндө жанында болгон тең тушунун айтымында ошол күнү кечки саат 18:00 чамасында каза болгон бала менен чогуу үйдүн чатырында отурган. Тең тушунун көрсөтмөсүнө караганда, адегенде үйдүн чатырында 5 өспүрүм отурушкан, кийин 3-өө түшүп кетишкен. Ошол эле учурда маркум тең тушунун телефонун сурап алып, бир кызга чалып, видео аркылуу сүйлөшүп, аягында кош бол, мени кечир деп айткан. Телефонду кайтарып берген соң, апа мени кечир деп айтып, капыстан өзүнүн боюн таштап жиберген. Телефонун берип турган тең тушу анын кандай чукул кадамга барып боюн таштап жиберерин күткөн эмес деп айтылат маалыматта. Күбө катары суралышкан тең туштардын жакындарынын берген көрсөтмөсүнө караганда, ал мен өлөмүн, март айында жок боломун, мени көрбөйсүңөр деп айтып келген. Каза болгон өспүрүм Ош шаарындагы мектептердин биринде 7-класста окуган. Поэтому нельзя над детьми в школе издеваться, дома ругать. Наверное, не видел выхода, никто не поддержал. Переходной возраст. Өлгөндүн өз шор дегендей, өзүнө өзү кол салган шайтандар көп болсо ушуну көрөт. Ушундай жаңылыктан тажадым. Тең туштарды түртүп жибергендир ким билет, же өзүн өзү таштаганга алып баргандыр шылдыңдап. Азыркы балдардын кылык жоругунан чоң адамдар деле чыдай албайт. Эмнеге жаш балдар ушундай кадамдарга барып жатышат? Менин балам да ушул жашта болчу. Май айынын 25-inde биздин класстар бирөөнү ажал алып кетет экен деп айткан экен. Ошол күнү уулум өзү асынып алган. Интернеттеги оюндар ушундай азгырабы? Түшүнбөймүн дагы деле. Тооба, ушундай нерселерге ата-эне жол бербегилечи. Балдарыңарды таштап Москвада иш кыласыңар.
Тиричилик деп балаңар бул жакта кандай ички дүйнөсүндө эмне болуп жатат кабарыңар жок. Өтө өкүнүчтүү. Ата-энесинин шору, ата-эне өмүр өткөнчө, особенно эне сыздап өтөт го. Ата-энесине сабыр берсин. Балага Аллахым күнөөсүн кечирип, Фирдаус жанатынан орун берсин. Ошон үчүн интернетке чара көрүш керек го. Бүт ушунун кесепетинен болуп жатат. Жакшы жакка үндөбөй, наоборот жаман жакка көп болуп жатат. Но ажал бул маңдайга жазган ушинтип өлөсүң деп. Эч ким күнөөлүү эмес буга. Жаштар телефон колдонуп акыл эси тайды. Кайгылуу нерсе көрүп жүрөгүнө жакын алып алган го. Телефон бербеш керек окуучуларга. Мурун телефон жок эле окуп чоңойгонбуз. Азыркы жаштар өлүм менен бүтөт деп ойлойт, акылы бузулду. Белгилей кетсек, акыркы учурда жаш өспүрүмдөрдүн арасында бийик имараттардан өз өмүрлөрүнө кол салып, боюн таштаган учурлар көп катталууда. Мындан улам учурда Ички иштер министрлигинин тиешелүү адистери балдар менен иш алып барып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Интернетте дагы бир маалымат тарап, ал колдонуучулар тарабынан ар кандай талаш тартыш жана ошол эле учурда сунуш айткан пикирлерин жаратты. Айтсак, Бишкек мэриясы 2 насыялык келишимдин алкагында 370 автобус сатып алат. Бул тууралуу кала башчысы Айбек Жунушалиев Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Мэрдин айтымында Азия өнүктүрүү банкы менен 50 миллион доллар бөлүү боюнча келишим түзүлгөн, дагы 650 миң доллар инфраструктурага бөлүнөт. 25 миллион бул жеңилдетилген насыя, 25 миллион 650 миң доллар грант. Бул каражатка биз 120 автобус сатып алабыз деген кала башчысы. Мындай маалыматтан соң интернет тармагындагы колдонуучулар өлкөбүздөн чыккан автобусту алууга чакырышты. Өзүбүздө автобустар чыга баштады дешти эле го. Ошону алышсын да. Өзүбүздө чыккан автобустарды алсаңар болот да, президент деле айткан го, өзүбүз деле сатып алабыз деп. Бул маселе президентибизге жете эле окшойт, Бул борбор автобуска тойбоду го. Келген автобустар кайда кетип жатат? Өзүбүздөн эле алгылачы, сураныч, өзүбүздү өзүбүз колдойлучу. Автобустан не музей саласыңарбы? Айлыктын аздыгынан шофёрлор иштебей 200дөй автобус турат деп баягы деле айтпадыбы эле? Мурда Россиядан алынып келинген өтө кымбат баага бааланган автобустар эмдигиче өзүн актай элек же жок болду. Эми дагы алып жатасыңар. Деги бул карызды кайтарып берүүнү дагы ойлоп жатасыңарбы? Эми ушул автобус бизнести баштайсыңарбы? Кытайдан жасалган автобустарды дагы өтө кымбат баага аласыңар. Алар эмне болду? Эч ким жооп бербейт. Алганы келгенде эле баары акылдуу болуп кетесиңер. Элдин шартын ойлоп жатабыз деп. Карызды дагы ойлосоңор кичине. Ошонткилечи, автобус жүрсүнчү Бишкектин баарында. Чынында маршрут ужас. Автобус алсаңар туңгуч Ош базарга каттай турган автобус кошкулачы линияга. Анткени 7-чи троллейбус кеч келет, же полный келет. Өзүбүздөн эле белести алгыла. Ошого да ичи тарлык кылып башка бирөөдөн албай. Ой, курабай ушул шаардык транспорттун частныйга өткөрүп берип койгулачы. Талапты катуу койгула. Ушул менен иштейсиң деп. Анан алар автобус кайдан алат, кайсыл акчага алат өзүлөрүнүн иши. Бузулабы, бузулбайбы дегеле койчу. Айтып отурса сөз көп. Биз жогоруда интернет тармагындагы актуалдуу болуп талкууга жем таштаган маалыматтарга кененирээк токтолдук. Кылмыш кырсыктан алыс болуп, ар дайым жакшы жаңылыктар менен катар жагымдуу пикирлер көп болсун. Кызматта мен Тутам Элисов болдум. Кийинки эфирлерде кайрадан жакшы жаңылыктар менен жолугалы. Саламатта туруңуздар.